Акча которуулардан келгенде сиздерден обналичивать этип алганда акчаны 2%дан дапал кошумча услуга алып атпайбы банктар? Ошолор боюнча кандай аракеттер болуп атат? Ал төмөндөдүбү бир аз? Комиссия алып атпайбы кошумча? Ал боюнча төмөндөдү, эмнеге төмөндөдү? Анткени атаандаштык негизинде да ошол убакытта именно ошондой кырдаал болгон, ошончолук дефицит болгондо ошондой комиссия коюлду да банктарда. Анан алар бири-биринен атаандашып азайта баштаган. Канчага чейин азайды азыр? Бүгүнкү күнү 0,05тен ошо 1,5га чейин да. Сизде толук маалыматыңыз жок экен азыр. Азыр ошол боюнча эле жумуш кетип атат азыр деле 2%га чейин алып атышат банктардан. Билген адистер болсо жооп берип койсун анда. Саламатсыңар. Кулимбеков Кайып, төраган орун басары. Биз маалымат боюнча көбүнчө комиссиялар ошо 0,5, 1,5%га чейин ошол эле. Мүмкүн кээрлер банкта ошондой эки болсо, анда биз маалымат алалык, ошолор менен иштейлик. Сизге ушул күнгө чейин биз ишкерлерден канчасын кайрылуу дагы бердик, сиздерге кат дагы жолдодук. Алар күндө коюшат тарифтичи. Бирок 1,5%га түшкөнүн көрө элекпиз биз. Ошону бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Түшүндүм. Ошондой эле экинчи маселе бул переводдогу комиссиянын пайызын дагы түшүрөбүз дедиңиздер эле. Внутренний переводдогу, мисалы Оштон Бишкекке, же болбосо Бишкектен Жалал Абадка дегенде. Ошол пайыз кандай кетип атат ошол саясат? Алардын пайыздары 1%. 1%. Внутренний переводдон 1%. Мурда кандай эле? Мурда эле ошондой эле болчу. Жо эми 1% деген көп да эми бул республиканын ичинде болот атпайбы? Ошону сиздер көзөмөл кыла аласыздарбы? Урматтуу Алишер Абибуллаевич, биз сиздин сурооңуз боюнча дайыр тылкылдат карап чыгып дагы жумуш жүргүзөлүк. Бирок мен маалымат катары айтып кетейин, сиз жакшы билесиз, пайыздар боюнча, комиссиялар боюнча, тарифтер боюнча банк жөнүндө мыйзамда жазылганда банктар атаандаштык негизинде коет да. Негизи сиз айткан маселе боюнча жумуш жүргүзөбүз. Былтыркы 2022 жылы биздин мамлекеттик банктар, ошол эле Айыл банк, РСК банк, Керемет банктар коммерциялык банктарга салыштырмалуу көп мындай пайдалык тарыхта болбогондой пайда менен чыгышканда, быйылкы жылга кандай ошол саясат? Ошондой эле кетип атабы? Дагы прогноз жакшы элеби? Былтыр андай кырдаал негизи балким 30 жылдын ичинде болгон эмес, ошончолук пайда тапканга шарт. Балким быйыл андай көрсөтүштөр болбой калышы мүмкүн, бирок бүгүнкү күнү жакшы эле пайда таап атышат да. Мына ушул мезгилге чейин. Эмне себептен пайызы түшүп кетиши мүмкүн анда көргөзгүчү? Ушунчалык былтыр көлөм чоң болгондо, операциялардын көлөмү. Рахмат. Мен анан акыркы суроом мына биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен быйылкы жылы 100 мектепти бүтүрүү тапшырмасы коюлган да. Анан банковский гарантиялар сиздерге жүктөлгөн, мамлекеттик банктарга. Азыркы күндө Керемет банк отказ бериптир. РСК банк менен Айыл банкта уже биздин подрядчиктер ар жерден чалуулар болуп атат. Мисалы, ушул күнгө чейин жыйынтык жок. Биздин мисалы Госстрой өткөрүп бердик деп атат, Минфин өткөрүп бердик деп атат. Бир гана сиздерге ошол Айыл банк менен РСК банкка келип такалып атат. Ошого эмне себеп болуп атат? Аны толук кандуу каржылап бере алабы? Акыркы жыйын болгон ушул базар күнү мен алган маалымат боюнча жумуш жүрүп атат. Эгерде сиз айткандай болсо, биз дайыр жол тактап, ошо мамлекеттик банктын жетекчилери менен өзүнчө жумуш жүргүзөбүз. Себеби Кубанычбек Кеңешевич, мен кече күнү Айыл банктын жетекчиси менен сүйлөшсөм, 2 күн мурда сүйлөштүм, 7 июль күнү отурум болот дейт. 7 июнь күнү чечим кабыл алат дейт. Азыркы эми жайдын 1 күнү өзүңүз билесиз. Подрядчиктер канчалаган кыйынчылыкка дуушар болуп атышат. Ошон үчүн бир мындай неочередной деле отуруп чечсе болот да, болот же болбойт депчи. Түшүнүктүү, сиз менен макулмун. Ошону бир жеке көзөмөлүңүзгө алып, анан жанагы мен берген кайрылуулар боюнча кат жүзүндө берип койсоңуздар мага. Рахмат. Кошумча маалымат айтайбы? Эми мисалы Кыргыз Республикасынын ичинде QR код менен төлөсө же карта менен төлөсө аякта пайыз 0. QR код менен төлөсө же бир карта менен төлөсө 0% болот.